Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Бүгүнкү видеодо мен сиздерге 1 майдан баштап күчүнө кирип аткан Россиядагы жаңы эрежелер боюнча айтып бермекчимин. Ал эрежелер биринчиден VPN'ге, экинчиден Россиянын катуулуу бар биздин мекендештердин прописка регистрациясына байланыштуу жана ошондой эле Кыргызстанга чет элгө акча которуулар боюнча система быстрых платежей боюнча дагы жаңы эрежелер күчүнө кирип атат. Ошол эрежелерди бүгүн сиздерге айтып берүү үчүн атайын ушул видеону тартып олтурам. Видеого лайк басабыз, каналга подписаться болобуз жана ушул видеону башка мекендештерге жөнөтүп коебуз. Урматтуу мекендештер, 1 майдан баштап Россиялык гражданствосу бар биздин мекендештер үчүн жаңылык. Бул эгер сиз бир пропискага коюп, фиктивный пропискага, анан ошол жерде жашабай турган болсоңуз, бул адрестен сизди ошол 1 майдан баштап снимать кыла баштайт, ал адрестен сизди ала баштайт. Бул жаңылык биринчиден ошол үй ээлери бар. Москвада жана Россияда ипотекага үй алып койгондорго, анан мертвый душалар прописка болгон болсо, ал жерде жашабаган алардан тазалануу үчүн бул жакшы жаңылык. Бирок ошол жерге прописка болуп, военный билет алган, жана башка социальный выплаталарды алып турган мекендештер үчүн бул анча жакшы жаңылык эмес, себеби алар либо үй алыш керек болот, либо по регистрациясы бар жерде жашаш керек болот. То есть өзү үй снимать кылыш керек жана ошол жерге регистрация коюп, ошол жерде жашашы керек. Же болбосо комната снимать кылып деле ошол жерге убактылуу регистрация катталып, жана ошол жерде жашашы керек болот. Экинчи жаңылык бул VPN'ге тийиштүү. VPN дифференциация мобильного трафика, то есть дифференциация зарубежного мобильного трафика деген эреже кирип атат. Бул дегени айына где-то бир 15 гигабайт сиздерге зарубежный трафик берет. VPN дагы ошол зарубежный трафикке кирип кетет дагы. 15 гигабайт дегенде сизде мобилдик интернетте VPN колдонуу мүмкүнчүлүгү такыр жоголот. Ошондуктан бул ситуациядан чыгуу үчүн биздин мекендештерге мен мындай кеңеш берет элем. Эгер сиздер общественный местода, кафе, ресторандарда, станцияларда Wi-Fi жаккан болсо, ошол Wi-Fi аркылуу жагып туруп, андан кийин зарубежный трафикке кирсеңиздер болот. Wi-Fi бул жаатта андай чектөө жок. Бир гана мобилдик операторлор аркылуу ошол VPN'ди чектөөгө азыр орус бийлиги аракет кылды жана 1 майдан баштап бул мыйзам күчүнө кирип иштеп баштады. Ошондой эле 1 майдан баштап акча которуулар система быстрых платежей СПБ баарыбыз билебиз. Сбербанкта көбүнчө колдонуп келебиз. Башка банктарга которуу үчүн, башка банктагы карталарга акча которуу үчүн система быстрых платежейде азыр комиссиялар келип калды. Мына азыр экранда ошол комиссиялардын таблицасын койдум. Азыр ушул видеону скриншот кылып токолуп туруп, анан ошол таблицаны өзүңүздөргө сактап алып, анан маалымат алсаңыздар болот. Ол ким канча акча которсо, канча комиссия алат. Жана юридическое лицо, ИПларга жана физлицолорго бул өзүнчө комиссиялар каралган. Мен ойлойм, бул комиссия боюнча анчалык эле проблема туудурбайт, себеби комиссиянын мындай суммасы өтө деле бийик эмес, бирок мисалы үчүн бизнес to бизнес деген нелер бар, бири-бирине көбүрөөк сумма акча которгон, алды берди кылган сатып алуу, сатуу боюнча акча которуулар көп болгон фирмалар, ИПлар, юридическое лицо, ООО фирмаларга мен ойлойм, бул жерде комиссия чындап эле өтө жогору болушу мүмкүн. Жана ошондой эле мен азыр до конца бул маалымат тактаган элекмин, бирок дагы бир жаңылык, система быстрых платежей боюнча чет өлкөгө тууган уруңуздарга акча которо турган болсоңуздар, независимо от гражданства, комиссия 6 рубльды гана түзөт. Мына ушундай азыр мага такталбаган маалымат келди. Мен бирок бул маалыматты интернеттен изилдеп, карап, кимде кандай маалымат бар деп сайттардан, официалдуу сайттардан карап чыктым. Жана банктын поддержкасы менен жазышканга аракет кылдым. Алар берген маалыматка караганда, Кыргызстанда банктар сиздердин система быстрых платежейге уланган болсо, Кыргызстандагы банктар, ошол банкарга которсоңуздар сиздерге 6 рубль комиссия болушу мүмкүн, бирок ошол эле учурда 0,5%, 1% комиссия кошулуп калышы мүмкүн деген дагы мага азыр маалымат келди. Мен азыр ушул маалыматты сиздер менен бөлүшүп жатам. Бирок бул боюнча мен атайын тактайм дагы кийинки видеолордо сиздерге атайын бул акча которуу боюнча кеңири видео тартам, кеңири видео чыгарам. Карталардын блокировкасы боюнча дагы мен кеңири видео чыгарам. Эстетип кетсем, өткөнкү чыгарган видеомда мен айтканмын, система быстрых платежей комиссия болушу мүмкүн деп. Видео чыгаргандан бир жыл болбосо мына ушундай
маалымат азыр мага келди. Жана ошондой эле мага келген аябай көп суроолордун бир экөөнү токтолуп кете турган болсом, көпчүлүгү 90 күндүк убакытты өткөрүп жиберип жатышат. 90 күн убакыт өтүп кеткенден кийин бизде тилекке каршы кайра печат бастыруу Россиянын территориясында, кайра Россия территориясында легалдуу жүрүү мүмкүнчүлүгү жокко чыга турмак экен иште. Тилекке каршы мына ушундай 90 күндүн ичинде бизде толук мүмкүнчүлүк бар Россияда биздин легалдашып алганыбызга. Жок дегенде трудовой договор сатып алып койсоңуздар деле, хотя бы ошол базага кирип калса деле, сиздердин Россияда жүрүшүңүздөргү легалдаштыруу оңоюраак болот, жеңилирээк болот. Анан трудовой договор такыр албастан, такыр официалдуу ишке орношпостон, даже ГПХ договор түзбөй жүргөнүңөр, бул мен ойлойм акча чапкандык жана бул жоопкерсиз аракет, урматтуу мекендештер. Мындай жоопкерсиз аракеттер үчүн эми Россия территориясына биз депортациялабыз, выдворение алабыз. Тилекке каршы мыйзамдар ушундай иштейт. Бул мыйзамдарды мен чыгарып аткан жокмун. Мен болгону сиздерге ушул мыйзамдар тууралуу алдын ала билүү үчүн алдын ала ушундай маалыматтарды чыгарып атам. Мен ойлойм ушул маалыматтар биринчи жолу угуп жаткан болсоңуздар, видеого лайк басып коюңуздар жана биздин каналга подписываться болуп коюңуздар. Сага лайк эмнеге керек деген өткөндө комментарий жазыптыр. Лайк, урматтуу мекендештер, менин проектимде, менин ушул видеолорумда лайктын өзүнүн орду бар. Мен лайктын маанисин түшүнөм, түпкү мааниси бул кандай десем, сиздер мени көрдүм деген реакция. Мен сиздер лайк бассаңыздар, мен видеомду ушунча адам көрүптүр, ушул адамга менин пайдам тийиптир дейм дагы. Кийинки видеолорду чыгарганга мага мотивация болот. То есть бул статистика мен үчүн, статистика. Анан мен знаменитый болуп кетип, анан жанагы Моргенштерн же башкаларга окшоп бул жерде мен $1 000 000 иштейин деген деле ниетим жок. Тилекке каршы ушундай адамдар чыгып атат, бирок менин максатым взаимовыгодно. Мен деле бир жагы пайда табам. Бирок көбүнчөсү биздин элге пайдам тийсе дейм да. Ошондуктан мен тааныган адамдар мени билишет, менин идеяларымды билишет, менин проектлеримди билишет. Мен сөзүм алар үчүн жаңылык эмес. Биринчи мени көрүп турган адамдар үчүн бул чынында жаңылык болушу мүмкүн, анан ишенбеши дагы мүмкүн. Эгер ишенбей жаткан болсоңуздар, анда каналга подписаться болуңуздар дагы, менин видеолорумду көрүп туруңуздар. Кийинки видеолорумда уже сиздер өзүңүздөр карана баштайсыздар. Мына ушул урматтуу мекендештер, баарыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Кийинки видеодо дагы актуалдуу жаңылыктарда жолугушканча сак саламатта туруңуздар.